Айюб пайғамбарды қараң. Айюб пайғамбар. Болгону Айюб пайғамбардың ооруп калышына бир эле себеп. Ар бир нерсенин өзүнүн башаты бар, себеби бар. Айюб пайғамбар 70-ке чыкты. 70-те анын 10 баласы бар эле. Шунчалык сонун. Агам бир күн ооруду. Оорудан улам Аллах Таала анын денесин кадимкидей курттатты. Анын кебиркилер мындай да. Ушул окуяны окуганда кебиркилер баягы арабчадан же орусчадан которулган котормолорду окуганда ошол аял же эркек өзүнүн үйүндөгү жарым километрин курттап кеткенин элестетет. Ак курт басып кетет го, быжырап эле. Тоо калды мен. Айюб ушундай курттаган экен да деп. Жок. Өлбөйм антип курттап кетсе. Аллах Таала Айюб пайгамбардын денесине курт берүүнүн биринчи себеби Айюб пайгамбардын Аллах Таала Айюб пайгамбарга берген оорунун вирусун курт жеш керек болуп калды эле. Түшүнүп атасызбы? Ага вазелин жана башка майларды сүртсө айыкпайт эле да. Именно Аллах Таала анын денесине курт берсе, ошол Аллах Таала өзү берген дартты, өзү жараткан курт менен жедиртип атат вирусун. Жедиртип атат. Аны көпчүлүгүбүз Аллах Таалага Айюб жакпай калгандыгы үчүн курт берип азаптаган. Азап эмес ал. Ал мээрими. Аллах Тааланын мээрим. Аллах Тааланын мээрим ар кандай? Аллах Тааланын мээрими кээде крокодил менен де келип калышы мүмкүн. Анаконда менен деле Аллах Тааланын мээрими келип калышы мүмкүн. Ооба.